Барыңыздар кутман кеч, кадырман көрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде Ден Соолук Плюс программасын көрүп жатасыздар. Дайыма биз сиздердин саламаттыгыңыздарга кам көрүп келебиз. Дени сак эне, дени сак улут дейт эмеспи. Ошондуктан бүгүнкү эфир айымдар үчүн арналат десек болот. Өзгөчө 40 жаштан ашып калган айымдар биздин эфирди аягына чейин көрүңүздөр. Бүгүн биз мына ушул 40 жаштан кийинки гинекологиялык оорулар боюнча сөз кылабыз. Келген коногубуз гинеколог Дамира Доранова. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Келиңиз, алгач эле ушул аял затын баягы бүк түшүргөн гинекологиялык 10 илдет боюнча айтып кетсеңиз, кандай оорулар бар? Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Акыркы учурдагы бул эң көйгөйлүү темалардын бири болуп эсептелет. Себеп дегенде биздин айымдарыбыз төрөттөн кийин мындайча айтканда төрөп бүттүм, уже мен эч жерим оорубайт, баары жакшы деп эле гинекологиялык көзөмөлдөн өтпөй коюп атат дагы. Жана биздин эжекелерибиз, апаларыбыз белим ооруп атат, бутум ооруп атат, невропатологдон, ревматологдон лечение алып турушат, өзү негизинечи ооруп атат деп эле, бирок убактылуу жакшы болуп калат да, кайра эле оорунун түрү мындай күчөп баштайт да. Андан кийин бул ооруну өтүштүрүп, мындайча айтканда гинекологиялык ооруларды өтүштүрүп бизге кайрылат. Алар кандай? Негизинен бизде бул гормондук нарушениянын натыйжасынан оорулар пайда болот. Андан сырткары бизде бул ракты ойготкон вирустар бар. Ошолор ойгонуп калат дагы. Бул рак илдети негизинен бессимптомный деп коет, эч кандай оору болбой эле күчөп кетет дагы. Ошондон кийин бизге айымдарыбыз кайрылып атат. Кадырман көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин Түз эфирде сиздер WhatsApp аркылуу дагы мына ушул биздин темабыздын алкагында сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ошондой эле биз түз байланышты дагы кабыл алабыз. Экранда көрсөтүлгөн 0776 272 501 номерине сурооңуздарды берсеңиздер болот. Анан ушул баягы айтсаңыз да кененирээк токтоло өтсөңүз, мисалы 40 жаштан кийинки оорулардын бир өзгөчөлүктөрү болобу, же болбосо кичинекей кезден баштап эле ушул гинекологиялык оорулар күч алып баштайбы? Сиз айткандай 40 жашка чейинки оорулар деле бул гинекологиялык оорулардын түрлөрү бар. Мисалга алсак, бул жатын моюнчасынын эрозиясы деп коет. Эрозия шейки матки деп коет. Ошолор бар. Же болбосо жана кош тукумсуздук оорулары, бул жаш кезде чалдык. Андан сырткары бул трубная непроходимость деп коет. Эки турбаны жабылып калышы, же болбосо сальпингофарит деп коет. Эки турбалардын сезгенип калуусу, же болбосо бул эки кист энелик клеткада бездерибизде бул кисталардын пайда болуп калуусу, фолликулярный киста деп коет. Бул биздин жаш кезибизде ооруга чалдыгып калуучу оорулардын негизи болуп эсептелет. Андан сырткары сиз айткандай бул 40 жаштагы ооруларга кайсы оорулар кирет? Миома матка, климакс кирет, же болбосо биздин жана нарушение менструальный цикл деп коет. Гормондун натыйжасынан, бузулуунун натыйжасынан пайда болуучу бул эндометрия деп коет оорулар. Ошолор пайда болот. Андан сырткары биздин бул жатын моюнчасындай эрозиялардын өтүштүрүп, бул бессимптомный болот атпайбы? Эч кандай симптому жок, ошол ооруларды өтүштүрүп ракка чейин алып келип атат. Бул негизинен рак доброкачественный, злокачественный болуп бөлүнөт. Доброкачественный бул миомалар кирет. Бул гормонго көз каранды дегенди түшүндүрөт. Миома матка деген бул доброкачественный миома матка болуп эсептелет. Негизинен биздин аялдарда миома кандай пайда болот? Бул төрөбөстүктүн айынан пайда болот, же болбосо бирди төрөп туруп эле жана карьера, же болбосо кандайдыр бир үй бүлөлүк шартка байланыштуу, же болбосо жолдошу менен ажырашып кетүү, же болбосо эки турбанын жабылып калуусу, кандайдыр бир жыныстыкына жугуучу микробтордун айынан трубалар бекилип калат дагы, төрөй албай жүрүп калат. Ошонун натыйжасынан бул миомалар пайда болот. Миома негизи матка 3кө бөлүнөт. Бул сырткы катмары, ортоңку катмары, ички катмары болуп бөлүнөт.
бул сырткы катмары серьезный деп бөлүнөт. Бул андан сырткары бул булчуң болуп эсептелет. Мышечный слой и ички слой эндометрия деп коет. Бул миома негизинен түрү боюнча единичный жалгыз миома же болбосо көп ар жерде жайгашуусу мүмкүн. А түрлөрү боюнча бул субсерозной, субмукозной, жана биздин аялдар айтып коет го, мен миомам матканын ичинде, сыртында экен, же болбосо мышцада, булчуңда экен деп коет. Интермуральный деп коет. Бул матканын ортоңку булчуң катмарында пайда болот. Ал эми миоманын бул ножкасы деп коет. Бир атайын шак сыяктуу чыгып туруп ичинен жана сыртынан болуп калат. Бул миома негизинен биз жанагы эстроген деген гормон бар. Бул аялдарга бактылуулук гормону, мындайча айтканда, менструальный циклды калыбына келтирип, ар ай сайын менструальный циклды чакырып берүүчү эң главный аялдык гормон болуп эсептелет да. Ошол гормон өзүнүн көлөмүнөн көбүрөөк бөлүп чыккан учурдагы биздин эстроген көп бөлүнүп чыкканда биздин организмибизде гормоналдык нарушение пайда болот дагы, ошонун натыйжасында миома пайда болот. Бул миома эмне себептен пайда болоорун азыр мен айттым. Андан сырткары бул төрөбөгөн аялдарда пайда болот, же болбосо айымдарыбыз каждый эле аборт кылдырган учурда матканын сезгенүүсүнүн натыйжасынан дагы бул гормондук нарушениядан миомалар пайда болуп калат негизинен. Бул миома кимдерге коркунучтуу? Бул жаш айымдарыбызга. Негизи миома мурун 40 жашка чейин болосо азыр жашарып атат. 25 жашта, 30 жашта, 33 жаштагы айымдарыбыз бизге миома матка менен келип атат. Аларга эмнеси менен коркунучтуу? Бул баланын бойдо болуусуна коркунуч зыянын бериши мүмкүн. Ошон үчүн ал эми бул кимдерге мындай коркунучу жок. Эгерде эстроген гормону, климакс деп коебуз, эстроген гормону аз өлчөмдө бөлүп чыккан учурда, прогестерон аз бөлүп чыккан учурда биздин маткабызда кан айлануу азаят дагы, бул миома чоңойбойт. Кадырман көрүүчүлөр, жаңыдан кошулган биздин көрөрмандарыбыз болсо эскерте кетели. Бүгүн биз 40 жаштан кийинки гинекологиялык оорулар деген теманы алкаганда сөз кылып жатабыз. Негизинен мен келген адисибизге өзүм дагы көптөгөн суроолорум бар болчу, бирок биздин көрөрмандарыбыздан азыр абдан көп суроолор келип атат. Биз сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге даярбыз. Бизде түз байланышта көрөрман бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Кутман кеч, кандай сурооңуз бар? Жакшы, өзүңөр. Мен ден соолукту берип атканда талаштан чалып атам. Мен өзүм 60-тамын да. Анан цистит менен жабыркап келем. Ошону кандай кутулам билбейм. Кичине эле үшүп калсам эле болду, кармап калат да, ошону билейинчи деп. Сурооңуз түшүнүктүү. Биздин түз эфирден алыстабай туруңуз. Келиңиз, 60 жаштамын дейт, цистит менен жабыркап келем. Урматтуу эжеке, сиздин сурооңуз бул көйгөйлүү суроолордун, айрыкча бул 40 жаштан кийинки ооруларга келип такалат. Себеп дегенде биздин жаш курагыбыздагы бөйрөктүн сезгенүүсү, же болбосо жыныскын аркылуу жанагындай болбогон эле кокки деп коет, бацилла деп коет, же болбосо жыныс жолу аркылуу жугуучу микробтордун натыйжасынан пайда болуп калышы мүмкүн да. Бул циститте эмне себептен келип чыгат деген. Сиз негизинен өзүңүздүн гинекологуңузга кайрылышыңыз керек. Ал жерде именно сизде обследование деп коет, анализ, общий анализ, мача тапшырышыңыз керек. Мачанын составында бактерия, урия барбы, жокпу? Эгерде бар боло турган болсо, жолдошуңуз менен кошо чогуу лечение алышыңыз керек. Бул дегени жанагындай жыныс жолу аркылуу бири-бириңиздерге контакт боло берет. Ошон үчүн эки тараптуу лечение алсаңыздар, мунун коркунучу жок. Андан сырткары мазокна флора, ПЦР деп коет, бир жылына жок дегене бир жолу тапшырып турушуңуз керек. Негизинен жакшы лечение оорусаңыз, оорубасаңыз жылына 2 жолудан лечение алып койсоңуз, өзүңүз айткандай бир аз суук түшкөндө, же болбосо колуңуздун мутуңуз үшүп калган учурда бул цистит кайрадан сизде пайда болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн сиз иммунитеттериңизди көтөрө турган жанагындай жакшы биздин витаминдер, кальцийлер, керектүү антибиотиктерди алып койсоңуз, оорусаңыз, оорубасаңыз бир жылына 2 жолу сиз бул цистит илдетинен кутулушуңуз мүмкүн. Эгерде бул көптөн бери сизди кыйнап жаткан болсо,
болбосо биздин клиникага кайрылсаңыз болот, ушул номер аркылуу сиздин көйгөйүңүздү чечип беребиз деген үмүттөбүз. Мүмкүн болушунча ар бир көрөрманыбыздын суроосуна кыскачараак жооп берели, анткени бизде убакыт дагы тар. Кийинки чалууну кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Десек, биздин көрөрман алыстап кетти окшойт. WhatsApp'тан келген билдирүүлөргө кезек берели. Саламатсызбы дейт. Мен эрозиямды күйгүзгөн болчумун. 1 аптадан бери суу келип токтобой жатат. Ошол боюнча айтып коесузбу? Эрозия бул сиздер айткандай күйгүзүлө турган жана күйгүзүлбөй турган түрлөрү болот. Күйгүзүлө турган бул именно биз жана мен айткандай обследование деп коет. Оорусак, оорубасак 3 айда, 6 айда, 1 жылда жок дегенде 2 жолудан мазокторду тапшырып ПЦР деп коет. ВПЧ вирусный папиллома человека 16-18ге тапшырып турсаңыз, эгерде обнаруженный чыга турган болсо, өзүңүз айткандай күйгүзүп коюшуңуз керек. Ал күйгүзгөн учурда сизде 1 ай учурунда ушундай суу келиши мүмкүн. Анткени бул жана прижигание деп коет. Күйгүзүлгөн учурда восстановление болуп аткан учурда көп гематома болгон нерседен суу чыгып турат. Андан коркунучу жок. Сиз 1 айдан кийин 1 айга жеткирбесен кайра ошо күйгүзгөн гинекологуңузга барыңыз. Себептен бизде барбай коюп атат да, шекалардын жабылуусунун натыйжасынан бул биздин менструальный циклдын бузулуп же токтоп калып, же болбосо бесплодиялар болуп калып атат. Ошон үчүн кайрадан сиз бир сыйра гинекологуңузга барып, керектүү дары-дармектериңизди алып турсаңыз болот. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Кутман кеч. Саламатсызбы? Суроо берейин дедим эле врачка. Келиңиз. Мен өзүм жашым 58 да. Анан менде внутренний наружный много узловой миоматика бар да. Анан ошондо кандай операция кылышым керекпи же кылбай эле жүрө берсем болобу? Сурооңуз түшүнүктүү. Биздин түз эфирден алыстабай туруңуз. Азырда бир байланышты кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутман кеч. Десек, бизден алыстап кетип атат. Келиңиз, 58 жаштагы, ушул 58 жаштамын дейт. Апанын суроосу түшүнүктүү болду. Бул жерде 58 жашта болсо, жана мен миоманын түрлөрүн айттым. Бир эле миома болушу мүмкүн, жосо бир нече. Азыр эчке айтып атат, множественный миома матка, бунун размерин көрүш керек. Себеп дегенде матканын размери бул биз жана айызыбыз менструальный цикл токтогон учурда эстроген менен прогестерон азайып баштайт. Азайган учурдагы биздин маткабыздын кичинерүү процесси башталат. Ал эми миома болгондо бунун размери 100гө чейин чоңоюп кетет. Нормада, если апаныкы нормада менструальный цикл келбесе, бул размери 36 болуш керек. Негизичи, эгер миомасы бар болуп чоңураак болуп атса, кровотечение болбосо, бунун коркунучу жок. Себеп дегенде бизде апада азыр эстроген гормону, прогестерон гормону жоктугунан ал жака питание барбайт дагы, жана кан жакшы айланганда бул миома чоңое берет да. Ал эми менструальный цикл келбей калганда бул кан айлануу аз болуп туруп, бунун балким коркунучу жок. Эгерде миомаңыз чоң болбосо, же болбосо маткаңыздын размери чоң болбосо, кровотечение болбосо, сиз без операция деле жүрө берсеңиз болот. Кадырман көрүүчүлөр, бизге түз байланышка чыгып жатканда сыналгыдан алысыраак туруп биз менен байланышсаңыз жакшыраак болот. Кийинки суроого кезек берели. Разрыв болгондон кийин кантип өзүнө келтирсе болот дейт. Негизи бул төрөттөн кийинки эң көйгөйлүү суроо. Разрыв бул степенине карайт, 1-2, 3 болуп бөлүнөт. Себеп дегенде биздин айымдарыбыз разрыв болуп кеткен учурда көпкө чейин жүрүп калат дагы, ошонун натыйжасынан бат-бат воспаление боло берет, цистит боло берет, же болбосо недержание мочи деп коет, зарасын кармай албай калат. Ошонун натыйжасынан биздин айымдарыбызда опушение матка болуп, бул маткабыздын өзүнүн размерине караганда ылдыйлап
калат дагы ошондон кийин көптөгөн проблемалар башталат. Бул сиз албетте гинекологко барышыңыз керек. Өзүңүздүн гинекологуңузга жок, гинеколог таппай атам ишеничтүү дебесеңиз, биздин бул түз байланышка байланышсаңыз, биздин атайын адистерибиз сизге керектүү маалыматтарды берет. Буну бир гана жолу разрывды тигүү керек. Анткени айрылган нерсени тигиш керек. Азыркы учурдагы жанагындай свеча же болбосо кынды тарытуу же болбосо аппараттар же болбосо кандайдыр бир гимнастикалар жардам берет дейт. Жок, булар жардам бере албайт. Анткени акыркы учурдагы биздин бул ишенүү жолуна кирип алып туруп акчаларын жоготуп, жыйынтык көрбөгөн айымдарыбыз аябай көптөгөн кайрылып атат. Буну кальпарофия деп коет, же болбосо вагинопластика деп коет. Ошону тигүү жолу менен гана лечение болот. Кадырман көрүүчүлөр, бизге абдан көптөгөн чалуулар бул жакта СМС суроолоруңуздар келип атат. Баарыңыздарга жетише албай атабыз. Бирок биз колубуздан келишинче сиздерге жооп бергенге аракет кылабыз. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Саламатсызбы? Кутман кеч. Мен азыр сиздердин передачаны көрүп жаттым элем, врачка суроом бар эле. Кандай сурооңуз бар? Мен жаз айында спираль салдырдым элем, недавно эле алдырдым да ошо спиралимдичи. Анан азыр бир аз лечение алып коеюн деп лечение алып аттым элем. Төрөйүн деген ойдо. Ошо эле да. Сурооңуз ошондо туура эле кылып атамбы деп ойлоп атасыз, э? Калек кылып атамбы, анан бөйрөгүм аябай көп ооруйт да, бөйрөгүм аябай көп ооруп жатат. Анан кандай кылсам болот? Анан сурайын дегеним врачтан мындай баягы врачтары эсептеп, кыз эркек деп эсептеп беришет го, ошентип бере аласызбы деп сурайын дедим эле межикеден. Сурооңуз түшүнүктүү. Биздин түз эфирден алыстабай туруңуз. Кийинки чалууну кабыл алалы. Саламатсызбы, Кутман кеч? Саламатсызбы? Кандай сурооңуз бар? Мен ошо менде полип бар деди эле да. Анан ошо полипти алдырыш керекпи, алдырбаш керекпи? Ошону билсем дедим эле. Анан ошо менин заарам токтоп эле кетип калат да. Сурооңуз түшүнүктүү. Биздин түз эфирден алыстабай туруңуз. Маалымат берип коесузбу? Анан бул врач менен кандай кайсы жерден барып көрүнсөк болот экен, ошол жөнүндө толугураак маалымат берип койсоңуз. Сурооңуз түшүнүктүү. Кадырман көрүүчүлөр, баарыңыздардын суроолоруңуздарга биз жетише албай атабыз. Экранда көрсөтүлгөн номер биздин келген дарыгерибиздин байланыш номери. Сиздер түз эфирден кийин дагы өзүңүздөр чалып, байланышып, толук маалыматты алсаңыздар болот. Келиңиз суроолорго кезек берели. Ушул жаз айында спираль салдыргам дейт. Төрөйүн деген максатта кайра алдырыптыр. Ушул туурабы дейт. Негизинен спиралды бул кайсыл учурда салдырылат? Бул спиралды жана бат-бат аял төрөгөндө иммунитети түшүп, кальций, железа бүт бардыгы түшүп кетпөө алдын алып, келечектеги бул эне үчүн дагы, бала үчүн дагы кооптуу маселе жаралбаш үчүн ошонун алдын алуу, пландаштыруу бул эсептелет. Негизинен канча балаңыз бар экенин билбедим го, бул эжекедики. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, бул байланыш номерге кайра байланышсаңыз болот. Сиздин жана айткандай кыз уул дегени да акыркы учурдагы бул календарга салып уул төрөйсүң, кыз төрөйсүң деп биз атайын кандайдыр бир календарларды колдонот. Бардык нерсе Аллахтан. Дуа кылыңыздар. Аллахка биринчиден, экинчиден бул канчалык дуа кылсак, канчалык үмүт кылсак Аллах берет. Бирок ал календар кээде туура чыгып калат, кээде туура эмес чыгып калат. Бирок өзүңүз айткандай спиралды алдырсаңыз өзүңүзгө шартыңызды карап көрүңүз, жолдошуңуз менен кошо жакшы леченияларды алып, андан кийин керектүү жана БАДы деп коет, витаминдерди ичип туруп, андан кийин пландаштырсаңыз, Кудайым буйруса, келечекте сиздин ден соолугуңуз үчүн да, баланын ден соолугу үчүн да жакшы маселе болот деген үмүттөбүз. Андан сырткары бул телефон номерге байланышка чыксаңыз болот. Канча балаңыз бар, толук информация берем. Андан сырткары жана эжекебиз айтты, полип деп коет, бул заарам кармай албай атат. Полип бул гормондун натыйжасынан бузулуп, же болбосо аборт кылып, стресс, депрессия деп коет, климакс деп коет, ошолордун негизинен пайда болуучу бул атайын кичинекей бир сөл сыяктуу өсүмдүк болуп эсептелет да. Бул кайсыл учурда чоңоюп кетиши мүмкүн. Бул полип
кайсы учурда алынат? Көп кан кеткен учурда, же болбосо жашы өтүп калганда бунун коркунучу жок. Аял менен кошо жашап жүрөт. Жаш болсо бунун төрөөгө тоскоолдук берет. Себеби гормондук болуп атпайбы? Эртең боюнда болбой калышы мүмкүн да. Эгерде бул эжекенин жашы улуу боло турган болсо, алдырбай эле жүрөрсеңиз болот. Кровотечение болбосоңуз, жок, жашыңыз бир 40 жаштын айланасында болсо, бул полипти алдырып койгоңуз болот. Ал эми заранын кармай албоо, бул заранын кармай албоо эки түрү болот. Биринчиси психологический деп коет, ал көп кыжалат болгондо дагы бул зара кармай албай калат. Анткени бул стенка, маткадагы стенкалар бошошуп калат. Андан сырткары бул разрывдын натыйжасынан төрөттөн кийин аял канчалык көп төрөсө чоңоюп, кеңейип кетет дагы, ошондон кийин бул разрыв пайда болот. Бул учурда кальпарафия жардамга келет. Операция кылып биз ал айымга операция жасасак, бул зара кармап калышы мүмкүн. Кээ бир айымдар суроо берет. Мен операцияда кальпарафиядан кийин дагы бул зара кармай албай атам. Сиз жаштык кезиңизде кандайдыр бир катуу стресс, депрессиянын натыйжасынан бул нерсе кайра-кайра эле зара кармай албай калат. Сиз ушул төмөндөгү номерге байланышка чыксаңыз, эртеңден кененирээк дагы маалыматтарды беребиз. Себеп дегенде буну сүйлөшүү жолу менен кандай, канча бала төрөдү, канча жолу аборт кылынды, миомасы барбы, матканын размери кандай, буну албетте только обследованиянын натыйжасынан кийин толук кандуу жооп беребиз. WhatsApp'тан келген суроолорго да кезек берели дейт. Мен климакс болуп жатам дейт. Жашым 48-де, эмне дарыларды ичсем болот? Бир ысым, бир үшүм дейт. Суроону эстеп калдыңыз, азыр чалымдагы кабыл алып алалы, андан соң улантабыз. Саламатсызбы, Отман кеч? Кандай сурооңуз бар? Келиңиз. Эме боюнча салаттым эле. Телевизордо болот да, ден соолук. Ошол тиги неме 55 жаштамын да, азырчы. Анан ошо спиралым бар да, ошо 15 жыл болуп кетти. Анан кандай кылып алдырсам деп аткам да. Түшүнүктүү. Сурооңуз түшүнүктүү. Биздин түз эфирден алыстабай туруңуз. Азыркы эжекенин суроосуна сразу жооп берип кетейин. Мага апалар келет, 26 жыл болду, 30 жыл болду спираль салдырганыма. Бул онкология барсам, наркоздун натыйжасында алынат экен, же болбосо бир коркунучтуу көйгөйлөрдү келет деп айтып беришет да. Бул жерде негизинен спираль бул жана түрлөрү болот. Алтын, күмүш, жөнөкөй бардыгы эле механизм действиясы бирдей эле кызматы дегендейчи. Бул жерде апанын 15 жыл болду дейт. Албетте биздин гинеколог көзөмөлүнөн өтүшүңүз керек. УЗИ исследование деп коет. Кандай турат бул жерде матканын булчугуна жабышып калса, бул операция жолу менен алынат дейт. Ал эми коркунучу жок болсо, бул ножкасы деп коет, жана узун жиби болот. Ал жибин кээ бир гинеколог алам деп жулуп алат дагы, анын ичинде калып кетет. Калып кеткенде жана маткага жабышып калганда коркунучтуу көйгөйлөрдү алып келет деп туруп, мындай операция наркоз жолу менен дейт. Сиз албетте гинеколог көзөмөлүнөн келишиңиз керек эжеке, себеби бул жердеги нерсе маселе орчундуу эмес, бирок ойлондура турган тема. Ошондой эле климакс боюнча жашым 48-де дейт. Эмне дарыларды ичсем болот? Бир ысым, бир үшүм дейт. Сиздин климаксыңыз бул негизинен 35 жаштан 45 жашка чейин, бул бир аз эртерээк дегенди билдирет. Кээ бир эжекелерибизгечи. Ал эми кимдир бирөө 55 жашта деле кадимкидей менструаль циклды көрүп, ай сайын айызды көрөт. Бул жерде климакс болгон учурда сиз үшүп ысып кетип аткан болсоңуз, атайын гинекологдун көзөмөлүнө барышыңыз керек. Себеп дегенде сизге эгерде эндометрия деп коет, бул оору болуп эсептелет. Миомаңыз, эндометрияңыз жок боло турган болсо, сизге гормондук дарылар жазып беребиз. Алардын натыйжасында сизге успокоительный дарыларды жазып беребиз да, ошонун натыйжасында сиз ичип жүрөрсөңүз, азыркы сиз айткандай ысып кетүү, үшүп кетүү, давлениянын көтөрүлүшү, бат ачуусунун келиши, эч нерсе жактырбоо, депрессия, стресс деген нерселердин алдын аласыз. Албетте сиз дагы гинекологко келишиңиз керек. Келе албайм десеңиз, ушул номерге
эфирге кайрылсаңыз сизге керектүү маалыматтар толук беребиз. Кадырман көрүүчүлөр, бизге чалуулардагы СМС суроолоруңуздар дагы абдан көп болуп атат, бирок баарыңыздарга убакыттын тардыгына байланыштуу жооп берип жетише албадык. Сиздер мына ушул түз эфирден кийин дагы экранда көрсөтүлгөн номерге чалып, төмөндө дарыгерибиз айтып өткөндөй маалыматтарды алсаңыздар болорун эскертебиз. Биз бүгүн мына ушул 40 жаштан кийинки гинекологиялык оорулар деген теманы алкаганда сөз кылдык. Бүгүнкү биздин баарлашкан темабыз ар бириңиздерге пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Келген коногубуз гинеколог Дамира Доранова болду. Сизге тиреңиразчылык билдиребиз. Өзүңүз дагы бекем ден соолукта болуңуз. Рахмат. Кадырман, биздин сүйүктүү көрөрмандар, сиздер Ден соолук плюс программасын жуманын дүйшөмбү жана жума күндөрү саат 20:00 дайыма түз эфирде көрө аласыздар. Ошондой эле сиздер суроолоруңуздарды мына ушул түз эфирде берип, өзүңүздөрдүн саламаттыгыңыздарга алдын ала кам көрүп алсаңыздар болот. Биз дагы сиздердин саламаттыгыңыздарга кам көргөнгө даярбыз. Бар болуңуздар.